медицина тармагындагы жаш жигиттер айтат, мага көйгөй кылып айтып атат. Бизде жашы 4-5ке чыккан балдардын бирок сүйлөй албагандар көбөйүп баратат да. Тили чыкпай атат. Эмнеге? Биз кичинекейинен баланы баягы сооротуп, ыйлабасын деп колуна телефон карматып эле, анан тамак жебесе же телефон карматып коебуз. Ал бала телефон менен болуп, телефон ичинде сиз айткан өзүнчө бир аалам жасап алыптыр дагы. Ал ааламда ал маалымат алуучу гана бир приемник болуп калыптыр бала. Бирок маалымат чыгара албай калыптыр, сүйлөй албайт да. Бул ошол көйгөй болуп атат булчу. Бул чоң көйгөй. Демек ошол таасирден, коомдун чөйрөнүн таасиринен балдарды карап турушубуз керек, көзөмөл кылыш керек. Ата-эненин чоңдон бир милдети балага телефон алып берип койгондон мурда телефонуна эмнени жүктөп берем, балам менен кошо эмнени көрөм, балаң эмнени көрүп атат, кандай кылып атат. Мисалы көп учурларда азыр мисалы таасир көп болуп атат. Азыр медианын таасири өтө чоң. Балдарда каарман издейт. Ар бир адам жашоодо каарман, кумир издейт да. Кумирлери ким болуп атат? Азыр ошо аниме, мультфильм көрүп аткандар, кээ бир музыка ушундай учурлар болуп атат да. Кээ бир баягы өтө уяттуу, өтө пласт болгон кинолорду жаш балдар көрүп аткан учурлар болуп калып атат. Аны биз өзүбүздүн практикада да кээ бир учурларда ата-энелерге ай, муну карабай делеңиз десең, мен анын телефонун чукумак белем, мен билбептирмин деле дейт да. Бул деген кайдыгерлик. Баласы эмне менен телефон алып бербе, колдон келсе. Бирок телефон алып бербеш үчүн ошо телефондон алган маалыматты, ааламды сен куруп беришиң керек. Мисалы, анын үчүн сиз айткандай эң маанилүүсү баланы кучактап, вербальный общение деп коет, кармап, күнүнө эң азында баланы бир жолу бетинен өп, мисалы энелерчи жыттап, балам мен сени жакшы көрөм десе, сүйүүгө, мухабатка, ошол жакшы көргөнгө тойгон бала да келечекте ошондой полноценный бала болот да.